Эң жаман апанын 3 белгиси. Биринчиден ери ажырашып кетти же күйөөсү өлүп калды, балдары менен калды. Анан балдардын көзүнчө зина кылган, ойноштук кылган. Чындыгында кээ бир балдар эстейт, атам өтүп калганда же атам кеткенде көрүнгөн эркек бизге кирип чыгат эле үйүбүзгө деп эскерет да. Бул эң жаман нерсе да, бул эң жаман нерсе. Чоңойгон учурда ошо бала апасына эч качан жакшы мамиле кылбайт. Атам жокту, атам каза болгондо сен мындай кылгансың деп бетине чапчыйт да. Бул не экен? Баласынын көзүнчө ойноштук кылган бул эң жаман апалардын биринчи түрүнө кирет экен. Ал эми экинчиден тарбия бербеген. Болгону дагы диний тарбияны бербеген. Чындыгында бул эң орчундуу маселелерден бүгүн. Баланын тарбиясы жок. Килограммына иштеп атат, весине иштеп атат, тамакты берип атат, озга тыгып атат, каалаганын сураганын берип атат, бирок тарбия бербей атат да. Телефонду карматып коет, мен билгениң кыл дейт да. Бала билгениндей чоңоюп атат. Анан кичине кыйналып калса, жүрөгүңө кулак сал, көңүлүңө кулак сал дейт. Ал жаш бала. Өзүн эптей албаган баладан көңүлүңө кулак сал дейт. Ол нафс да. Ал нафс эмне айтат? Телефон чукла дейт, жат дейт, укта дейт, тойдур дейт курсакты дейт, билгениң кыл дейт. Ал жалкоолукту, укташты, кененчиликти гана каалайт. Ал эми үчүнчүдөн баланын өз эркине коюп коюш. Кээде апалар өзү бере албай калган тарбиясыны переходный возраст деп коет, өзү убакыт бере албай аткан болсо, баласына жакшы тарбия бере албай аткан болсо, ар кандай себептерди издейт да, шылтоо кылат өзүн өзү. Баланы эркине коюңуз, ал эми контролдош керек. Түнгү 12-ге чейин неге уктабай жүрөт? Түрмөгө барып көрсөңүз, жаш жетилектердикине. Бүтүн аша менен кармалып калган, бир дастаркага 8000 сом берем десе ташый койгон, колго түшкөн, камалган. Өз эркине коюп койгон да баланы. Балаңыз кандай жүрөт? Кызыңыз шаарда бишкекте студент болуп жүрөт, ким менен ойноштук кылып жүрөт, ким менен зина кылып жүрөт, кимдин акчасына жашап жүрөт? Бүт маани бериш керек бул маселелерге, урматтуу ата-энелер. Бул күлкүмүштүү көрүнүшү мүмкүн кээ бирөөлөргө, бирок ыйлай турган маселе да чындыгында. Ошондуктан жаман апа болбоңуз, жакшы апа болуңуз, апаке.